Кайсыл китептер сунуштайсыз динди туура үйрөнгөнү? Орус тилинде болсо айтып коесузбу? Эгерде Куран окууну үйрөтө турган сиздин тааныштарыңыз бар болсо, номерин бериңизчи орус тилинде дейт. Айттым жогоруда эле орус тилинде сабак бергендерден азыр менде маалымат жок. Кимдер орус тилден. Ал эми кайсы китептерди сунуштайсыз дегенде, диний китептерди окуганда менин көп пикиримде эч качан жаңы илим үйрөнүп аткан адам өзү китеп окубашы керек. Өзү китеп окубашы керек, ал кыргызча болсо да. Сөзсүз түрдө устаздын астында окуш керек. Ошон үчүн устаздын астына барып сабак алыш керек, устазды аркасынан ээрчиш керек, сабактарына катышыш керек. Эгерде адам өзү билип китеп окуй турган болсо, китепте туура эмес болгон болсо, ошол туура эмес бойдон кетет. Же болбосо китепте туура эле жазылган. Сен аны туура эмес түшүнүп алсаң, анда да туура эмес кетесиң. Ал эми устаздан илим ала турган болсоң, устаз сага түшүндүрүп берет, түшүнбөй калсаң сурасаң кайра түшүндүрүп берет. Китеп сага түшүндүрүп бере албайт. Ошондуктан өз алдынча китеп окууну, ал арабча болсун, кыргызча болсун, дурус эмес деп айтам. Качан бир мезгилге келгенде, адам бир 20 жыл, 30 жыл илим алгандан кийин устаздын астында, андан кийин ижазаларды алып, бир канча Ханафи мазхабтагы этибарга алынган фик китептерин окуп бүткөндөн кийин, андан кийин муталаа деп коет, кийин башка китептерди ачып маселе караганга ижаза алгандан кийин уруксат берилет. Ал үчүн ол устаздын астына илим алып, бышып, маселелердин айырмасын, алымдардын айырмасын, китептердин айырмасын билгенден кийин. Ал эми кыргызчада сиздин адашып кетүүңүз оңойлуу болот. Мен азыр Россиянын түндүгүндө иштеп жүрөм. Новый Уренгой шаарынын убактысы менен намаз окуп жатам. Асыр намазы Шафи мазхабы боюнча экен. Биздин мазхаб боюнча канча убакытка кийин окусам болот? Бул киши Россияда экен. Россияда жүргөндө эми көбүнчө Россиядагы намаздын убактылары, Россияда эмес башка дүйнөнүн өлкөлөрүндө, Саудияда, Меккеде, Мединеде бардыгы ошо Шафи мазхабтын убактысы менен асыр намаз окулат. Эми ошол жерге барып калган адамдар намаздарын кандай кылып окуш керек? Эгерде Ханафи мазхабтын пикири менен карай турган болсоңуз, сиз асыр намазынын убактысы кириlik деп окуп каласыз. Бирок биздин аалымдар айтат, кайсыл жерге барсаң, ошол жердин аалымдарына башуу милдеттүү болот. Эгерде мазхаб кармашкан болсо, же болбосо ошол бир мазхабтын фатвасы менен фатва берилип, ошол жерде намаздын убактылары коюлган болсо. Мисалы үчүн бизде азыр Меккеге адамдар барып атат, умрага барып атат, Мекке, Мединага ажылыкка барып атышат. Ошол жакта асыр намаздары кантип окуйт? Эгерде Ханафи мазхаб боюнча окуйм десең, анда аларга барып айтсаң алар укпайт да. Жамаат калып кетет. Сен асыр намазыңды карабайт да, жамаат менен окуп коет, а сен Шафи мазхаб менен оку деп калып кетсең, анда көптөгөн сооптордон калып кетесиң. Ошого биздин аалымдар, устаздарыбыз айтат, эгерде ошондой жерге барып калса, ошол коюлган убакыттар муштахадун фихи, же болбосо бир мазхабтын негизинде коюлган болсо, ошону ээрчий берүү дурус болот. Себеби бир мазхаб башка мазхабтын имамчылыгын аркасына уйганга дурус го. Ошондой эле ошол Шафи мазхабынын убактысы менен ошол жердеги намаздарды окуй бересиз. Ал эми өзүңүз болуп калсаңыз, үйдө болуп калсаңыз, анда Насаат медианы көчүрүп алсаңыз, дүйнөбүздүн баардык жеринде ошо Ханафи мазхабтын убактысы менен асырды көргөзүп берет. Үйдө болсоңуз, же жеке окуп атсаңыз, анда ошол Ханафи мазхабтын убактысы менен окусаңыз болот. Ал эми жамаатка барып калганда, мечитке барып калганда, анда ошол жактагы имамга баш ийишиңиз милдеттүү болот.